Саламатсыздарбы? Сиздер предметиңиздер боюнча сабактын планын түзүүдөн же болбосо ошол предметиңиз боюнча тесттик суроолорду түзүүдөн кыйналып жатсаңыз, анда Санарип кампада Copilot функциясын колдонсоңуздар болот. Copilot функциясы Microsoft Edge браузеринде гана иштейт. Сиздердин компьютериңиздерде ушундай браузер болуш керек. Эгерде бул браузер жок болсо, аны сиздер орнотуп алышыңыздар керек. Санарип кампада Copilot функциясын колдонуу үчүн Microsoft Edge браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого бул жерге сайттын адресин жазабыз. Онлайн киришибиз керек. stem.edu.go.kg деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда биз Санарип кампанын онлайн версиясына киребиз. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден биз Copilot функциясын колдонуу үчүн өйдө жакта предмет дегенди тандайбыз. Предмет деген тандаганыбызда бул жакта башкы бет жана предмет деп турат. Ушул жерден предмет деген текстке мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын сол жак баскычын 2 жолу тез басабыз. Басканыбызда бул жерден функция чыгат. Бул жерден спросить Copilot дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда оң тараптан панел ачылат. Бул жерден биз Copilotко суроону жазышыбыз керек. Ошондой эле бул жакта быстрый ответ деп турат. Бул жерди бассаңыздар 3 функция бар. Эгерде сиздер жазган сурооңуздарга тез жооп алууну кааласаңыздар, анда быстрый ответ дегенди тандайсыз. Ал эми Think Deeper дегенди тандасак, бул татаал темаларга жооп алууну кааласаңыздар, анда ушуну тандасаңыздар болот. Ал эми сурооңуздарга терең ойлонулган жоопторду алууну кааласаңыздар, анда Smart GPT дегенди тандасаңыздар болот. Азыр бул жерден мен Smart GPT 5 дегенди тандайын. Тандагандан кийин бул жака жазабыз. Мисалы, алгебра мындай деп жазалы. Алгебрадан 9 класстарга bir özgörmölүү теңдемелер темасы боюнча сабактын планын жазып берчи дейли. Мына жаздык. Андан кийин бул жактан жөнөтүү деген баскычты басабыз. Жөнөтүү деген баскычты басканыбызда азыр бизге сабактын планын түзүп бере баштайт. Бул жерде азыр ойлонуп атат, мына жаза баштады. Сабактын планы мына предмет алгебра, класс 9, бир өзгөрмөлүү теңдемелер, сабактын тиби жаңы билимди өздөштүрүү, убакыт 45 мүнөт. Сабактын максаттары, андан кийин сабактын жабдылышы, бул жерде сабактын жүрүшүн таблицага жайгаштырып берип атат. Дагы бир аз түшсөк, мисалдарды берип атат. Андан кийин сиздер ушул түзүлгөн сабактын планын бул жерде таблицаны жылдырып көрсөк дагы болот. Таблицаны жылдырып көрсөңүздөр да болот. Эгер ушул сабактын планын документ катарында сактап алууну кааласаңыздар же принтерден чыгарууну кааласаңыздар, анда бир аз төмөн түшсөңүздөр бул жерде жакты, жакпады, бөлүшүү, андан кийин көчүрүп алуу деген функциялар турат. Ушул жерден биз текстти көчүрүп алуу үчүн Copyright сообщение деген баскычты басабыз. Бул жактан сиздер кыйналып текстти белгилеп отуруунун кажети жок. Бул жактан жөн эле Copyright деген баскычты басып койсок, текст көчүрүлдү. Андан кийин Word программасын ишке киргизебиз. Word ишке киргизгенден кийин новый жаңы документ ачабыз. Андан кийин Ставить деп бассак, бул жака сабактын планын коюп бердим. Бул жерде таблицанын границалары түшпөй калышы мүмкүн. Эгерде түшпөй калса, аны өзүңүздөр сызып алсаңыздар болот.
Бул жерден сиздер кааласаңыздар сактап алсаңыздар болот, кааласаңыздар принтерден чыгарып алсаңыздар болот. Бирок дагы бир рет карап чыгып, өзгөртө турган жерлерин өзгөртүп, толуктоолорду киргизсеңиздер болот. Андан кийин кайра копилотко кайтып баралы. Эми бул жерден биз ушул чатта сүйлөшүп жаткандыктан бул жака биз кийинки суроолорду бере берсек, ушул тема боюнча суроолорубузга жооп бере берет. Бул жака кайра теманы жазып отуруунун кереги жок. Мисалы бул жерге мындай деп жазалы. Азыр бул жакта эгер кааласаң мен ушул планга интерактивдүү оюн элементтерин кошуп, окуучуларды активдүү тарткан версиясын да түзүп бере алам. Ошондо сабак бир топ кызыктуу өтөт. Сага ошол версиясында жасап берейинби дейт. Бул жерге ооба деп эле жазып койсок, бизге ушул суроо боюнча жоопту жазып берет. Азыр бул жерден жөнөтүү баскычын бастык. Эмне жөнүндө сөз болуп атканын копилот автоматтык түрдө түшүнөт. Сабактын интерактивдүү версиясына. Азыр бизге интерактивдүү версия түрүндө бул жерде онлайн викторина дейт. Kahoot Quizzes Mentimeter'ди колдонуңуз деп атат. Азыр бизге интерактивдүү түрдө сабактын планын түзүп берди. Бул жерде мисалдарды дагы берип атат. Кааласаңыздар бул жерден көчүрүп wordко алып барып коюп сактап алсаңыздар болот. Эми бул жерде кийинки суроону берип атат. Эгер кааласаң, мен сага ушул темага Kahoot же Quizzes үчүн даяр суроолор топтомун түзүп бере алам. Ошондо сен дароо сабакта колдоно аласың дейт. Ооба десек, бизге Kahoot'та түзүп бербейт албетте. Ошол Kahoot'ка жайгаштыра тургандай кылып суроолорду жооптору менен түзүп берет. Эгер сиздер жок, мен өзүм башкачараак түзөмүн десеңиздер, анда бул жака суроону жазышыңыздар керек. Мисалы, мындай деп жазалы. Ушул тема боюнча презентация түзүп берчи дейличи. Азыр бул жерге түзүп берчи. Андан кийин жөнөтүү деген баскычты басабыз. Азыр бизге ушул тема боюнча презентация түзүп берет. Бирок презентацияны дизайн менен түзүп бербеш мүмкүн. Бул жерде текст түрүндө эле берет. Сиздер бул тексттерди PowerPoint'ке же болбосо Canva'га же болбосо Google Slides'ка алып барып, өзүңүздөр коюп, дизайндарын өзүңүздөр түзүп жасап алсаңыздар болот. Мына бул жерде 10 слайдтан турган тексттин, презентациянын тексттерин даярдап берди. Бул жакта сиздер ушул суроо боюнча эле жаза берсеңиздер, сиздерге жоопторду бере берет. Эми бул жерге биз суроону башкачараак кылып берели. Презентацияны визуалдык дизайн менен жасап берчи дейли. Дизайн менен жасап берчи деп жазып туруп, жөнөтүү баскычын басалы. Жөнөтүү баскычын басканыңызда азыр кечиресиздер, бул жерде туура эмес жазылып калыптыр. У'нун ордуга ыцы басылып калыптыр клавишадан. Бул жака кайра жазып түшүнөр, азыр күтүп туралы. Бул жерде бизге дизайн менен жасап бере албады. Текст түрүндө эле берип атат. Кээде дизайн менен жасап берүүнү сунуштасак, учетный записиңиз аркылуу кириңиз деп сунуштап калышы мүмкүн. Азыр бизге бул жакта даярдап берди. Эми сизге тест керек болуп калса, бул жерден тест түзүп берчи дейли. Теманы жазыштын кереги жок, анткени кайсы тема жөнүндө сөз болуп атканын копилот өзү эстеп калып жатат. Бул жерден тест түзүп берчи дедик. Жөнөтүү баскычын басканыбызда азыр бизге ушул
бир өзгөрмөлүү теңдемелер боюнча бизге тест түзүп берет. Азыр бул жерде сен сураган тест азыр даярдалып жатат. Бир аздан кийин даяр болот дейт. Демек азыр бизге тестти түзүп атат. Тестти түзүп бүткөнгө чейин бир аз күтүп турушубуз керек. Мына азыр бизге тестти түзүп берди. Төмөнкү теңдемени чеч дейт. Бул жакта жооптору менен берип атат. 5 суроолуктан турган тестти түзүп берди. Эми бул жерден тестти кантип бөлүшөбүз? Тестти бөлүшүү үчүн бул жерден поделиться деген бар. Ушул баскычты бассак, бул жерде копировать ссылку деп чыгат. Копировать ссылкуну басып туруп, бул жактан жаңы вкладка ачабыз дагы. Же болбосо Chrome браузериге койсоңуз дагы болот. Бул жерден плюс белгини басып туруп, бул жака ссылканы коебуз дагы. Enter клавишасын басканыбызда бизге бул жактан тестти ачып берет. Азыр тестти өзүнчө вкладкага ачып атабыз. Мына бул жерден тестти ачып берип атат. Кааласаңыздар бул тестти көчүрүп Wordко жайгаштырып алсаңыздар болот, же кандайдыр бир платформага жайгаштырып алсаңыздар болот. Андан кийин бул жерден жабуу деген баскычты басып коебуз. Эми кайра башка темага сиздер сабактын планын даярдоо керек болуп калса, анда бул жерде новый чат, жаңы чат деген баскыч турат. Ушул баскычка мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычты басып койгонубузда бул жактан жаңы чат ачылат. Андан кийин бул жака жаңы теманы жазып, сабактын планын, тесттик суроолорду даярдап алсаңыздар болот. Ал эми мурдагы жазган записиңиздерди көрүү керек болсо, анда бул жерде 3 чекит бар. 3 чекит басканда бул жакта мои беседы деп турат. Мои беседы деген басканда, демек биз мурдагы жазган тексттерибизге кире албайт экенбиз. Ал үчүн бул жерден биз өзүбүздүн учетный записибизге киришибиз керек экен. Өзүбүздүн учетный записке кирүү үчүн бул жерден войти деген баскычты басабыз. Войти деген баскычты басканда бул жака введите адрес электронной почты, включая Gmail деп чыгат. Бул жерге сиздер ошол компьютерди аларда өзүңүздөр райондук билим берүү бөлүмүнө берген поштаңыздарды жазышыңыздар керек. Эгерде башка почта менен кире турган болсоңуздар, анда Microsoft'то бул учетный запись жок деп чыгат. Азыр бул жерге мен мисалы башка поштаны жазып көрөйүн. Башка поштаны жазганыбызда эмне деп жооп берет? Бул жерден азыр башка бир поштаны жазып көрөлү. Башка бир поштаны жаздык. Андан кийин вход деген баскычты басканыбызда текшере баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Бул жерде такая учетная запись Microsoft не существует дейт. Демек жок. Биз ошол компьютер аларда мугалимдерден электрондук поштасын чогултуп алган, ошол поштаны жазышыбыз керек. Мисалы бул жерге азыр мен ошол поштаны жазып көрөйүн. Бул жака жаздым. Андан кийин далее деген баскычты басканыбызда, мына бул жерде мы отправим код на адрес дейт. Ошол поштаңыздарга код жөнөтөт. Отправить деген баскычты бассаңыздар, ошол электрондук поштаңыздарга код келет. Же болбосо бул жерден вместо этого используйте пароль деген баскычты бассак, анда бул жактан парольду киргизиңиз деп чыгат. Ошол поштаңыздардын паролун жазып туруп, вход деген баскычты бассаңыздар, бул жака сиздер өзүңүздөрдүн поштаңыздар, учетный записиңиздерге кирип каласыздар. Учетный записиңиздерге киргенден кийин бул жердеги копилоттогу функцияларды толук колдонууга мүмкүнчүлүк болот. Сиздер ушундай кылып копилот функциясынын жардамында өзүңүздөрдүн предметиңиздер боюнча сабактардын планын, презентацияларды, тесттик суроолорду түзүп колдонсоңуздар болот.